Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Rasul Media YouTube kanalı көрермандары. Берекелүү Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүндө турабыз. Акыркы 10 күндүктө өтө фазилеттүү түндөр бар. Ошол фазилеттүү түндү туура пайдалануу үчүн кадыр түн жөнүндө сөз кылабыз. Assalamu alaikum устаз. Кош келипсиз. Assalamu rahmatullahi. Мана Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүндө турабыз. Бул айда бир түн бар. Өтө берекелүү түн деп китептерде Куранда айтылып келет. Ушул түндү кандай пайдаланышыбыз керек? Бул түндүн өзгөчөлүктөрү жөнүндө кеп берсеңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Бул бир жагыттан караганда өтө кыска бир жөнөкөй суроодой байкалат. Бир жагыттан караса өтө бир чоң маселе, чоң бир нерседен сурап жатасыз. Бир түн бирок 1000 айдан артык болгон түн жөнүндө суроо болуп жатат да. Мунун мындай түндүн кадырын билбеген адам мындай түндүн кадырын баркына жетип ошондой неаматты колдон чыгарган адам кыяматта сөз өкүнүчкө дучар болот. Себеби карап көрсөңүз 1000 айдан артык деген жыл менен эсептегенде 83 жыл канча ай болуп кетип жатат да. Бир түндө 83 жыл 4 ай деп ушундай да. Ошончо соопту алуу бул Кудайдан берилген эң бир чоң неамат да. Туурабы? Кудайдан берилген өмүр эң чоң неамат экен. Андан ден соолук мисалы. Эми Кудай Таала ушундай мээримдүүлүгү менен Рамазан айында бир түндө айтып жатат. Ошол түндө 1000 айдан артык соопту алып, бейишиңди куруп ал, акыретиңди куруп ал. Эртең өкүнүп калба пендем. Эртең тозокко түшүп калбагың деп, Алла Таала ушунчалык мээримдүүлүк кылып атат да, рахмат айы. Бул ай бекерден айтылган жок да, рахмат айы, мээримдүүлүктүн айы, магфират айы, кечиримдүүлүктүн айы. Аввалуху рахматун деп атпайсызбы? Аввалкы 10 күн, биринчи 10 күндүгү бул рахмат айы деп атат. Алланын рахматына бөлөнүп өткөн да адам баласы. Андан кийин авсадуху магфира дейбиз. Ортоңку 10 күн бул кечиримдүүлүк айы экен. Акыркы 10 күн этко менен ниран дейт да, тозоктон кутулуу күнү экен да. Азыр ошол убакытка жеттик эми. Тозоктон кутула турган убакытта туруп атабыз да. Ар бир мүнөтү, ар бир сааты ушундай бир көз карашта карашыбыз керек. Мен түбөлүктүү бир азаптан, ушундай бир тозоктон өзүмдү куткара турган шанс берип турат. 10 күн гана. 100 күн эмес. Бир жыл эмес ал. 10 күн гана убакыт. Дегенде адам баласы ушундай жасаган күнөөңдү карасаң, тоодой жатат. Ар бир адам өзүнүн күнөөсүн карасачы. Эми ошондой тоодой күнөө менен өлүп кетип эртең азапка кантип чыдаймын? Эгерде ошол күнөөнү мен бул дүйнөдө жоготуш шансы барбы, мүмкүнчүлүгү барбы десеңиз, Алла Таала айтат, ооба бар дейт. Ушул ай дейт. Ушул айдын ичинде айрыкча да акыркы 10 күндө өзүңдү куткарып алсаң мүмкүнчүлүк бар деп жатса, ошого кайдыгер мамиле кылган адам өзүнө өзү балта чапкан адам да, бактысына балта чапкан адам болуп эсептелет да. Демек берилген мүмкүнчүлүктөн пайдаланбаган киши деп. Ооба. Берилген мүмкүнчүлүк, берилген эң чоң неамат экен да ошол. Адамдын өмүрүнө бир келчү нерсе ушул экен да. Мындай карап көрсөңүз, мисалы да, бир мисал менен ар бир ал-макал яттазиху бил мисал дейт да. Бир айтылган сөз, бир мисал менен түшүндүрсөң, элге жакшы түшүнөт экен да. Мисалы, бирөө 50 жыл өмүр сүрдү да, бул дүйнөдө. Балагатка жеткенден кийин бир 40 жыл бою өмүр сүрдү, мисалы. 10 жыл мисалы балагатка жеткенге чейин жаш бала десек. 40 жыл бою өмүр сүрдү да, 40 жыл бою күнөө жасады. Жакшы иш жасады, бирок күнөөлөрү көбүрөөк болуп атат да, күнөө. Эми Кудай Таала айтып жатат да, эми мен ошончо күнөөнү жасадың, бирок баарын мен дагы деле болсо сага кечиргенге даярмын деп атат да Кудай. Дагы да кечиргенге даярмын.
Sen ушул Рамазанга келип калгандыгың, жетип жашап калгандыгың, өмүрүң жетип калгандыгы эң чоң неmat ушул экен да. Эң чоң бакыт ушул экен да. Тосокко бара жатасың, өзүңдү куткара турган айга жетип келдиң да. Эми Кудай Таала айтып жатат да. 40 жыл бою күнөөнү жасадың. Бара турган жериң бейиш эмес, тозок деп атат мисалы. Эми мен сага бир түндү айтайын. Ал түн кандай? Куран түшкөн түн. Береке Куран үчүн болуп атат. Болосо бардык түн окшош да. Куран түшкөндүгү үчүн 1000 айдан артык болуп кетти. Караңызчы, Куранын фазилаты канчалык да? Салмагы канчалык Кудайдын Куранны. А биз Куранды жөнү бир текшеге коюп, окусак, окубасак мындай коюп атабыз. Бул да Кудайга Кудайдын китеби болгон Куранга болгон биздин канчалык дагы кайдыгерлик мамилебиз ошол жерден билинип атат да. Куран түшкөн түн ушундай 1000 айдан артык кечеге айланып кетип аткан болсо, а эми ошол Куранды сен алып, кучактап, ошол Куран менен жашасаң, анда сен нур үстүнө нур болуп кетесиң да. Биздин эң чоң проблема ушундай бир ыйык Кураныбыз бар, ушундай берекелүү Кураныбыз бар. Худалил муттакин дейт. Таква боло турган адамдар туура жолго хидаят кыла турган китебибиз турат да. Ушундай берекеге бөлөнгөн китебибиз турат да. Бир түндү 1000 айдан артыкка чыгарып жибергенден кийин ал Куран менен жашаган адам болсо, ал Курандын фазилаты, ал Куранга болгон сүйүү, адам жүрөгүнө кирип калса, ал кандай 1000 адамдан артык болуп кетет да мисалы. Мындайча айткандачы. Жолосо ошол Кудай кимге түштү ал Куран? Пайгамбарга түштү. Пайгамбарга болгон аштык, сүйүү пайда болсочу адамда. Ал адам башкача болот. Ал адамдын жүргөн, турган, жашоосу башкача дегиле. Ал адам менен сүйлөшкөнүң башкача болот. Рахаттанасың. Ал адамды көргүң келет. Эмне үчүн? Себеби анда пайгамбардын болгон сүйүү жатат жүрөктө. Эми ошол пайгамбарды жараткан, Куранды түшүргөн Алла болгон сүйүү болсочу, анда адам баласы такыр жашоо башкача болот анда. Ал адам баласынын жашоосу башкача. Күлгөнү, басканы, турганы, кап болгону башкасы бүт Алла үчүн болуп калат ал. Өзүнүн кызыкчылыгын жокко чыгарып салат ал. Рамазан айыны Алла Таала түшүндүрүп атканда, айтып жатканда, шахру рамазан аллази унзила фихил Куран деп атпайбы. Рамазан айы ушундай ай эмне түштү дейт? Куран түштү деп атпайбы. Айткан жок да, Рамазан айы ушундай ай, орозо парыз болду деген жок. Куран түштү бул айда дейт. Андан кийин анан башка бир аятта айтат, кутиба алайкумус сиям дейт да, силерге орозо парыз болду дейт. Эмне үчүн башка айда парыз болбоду? Бардык ай бири го. Десе, бул айда Куран түштү дейт да. Куран түшкөндүгү үчүн орозо силерге парыз болду дейт. Ушул айда. Куран эмне үчүн түштү десе, хидаят үчүн да. Туура жолго багыттоо үчүн, сен акыретиңди оңдоо үчүн түштү да. Акыретти оңдош үчүн анда эмне кылыш керек экен? Орозо кармаш керек экен деген бири-бириге талаазым болуп атат, бири-бириге байланыш болуп жатат да. Эми 40 жыл күнөөнү жасап келсең, Кудай Таала эмне дейт? 10 күн дейт. 30 күн өзүңдү тарбияла деди. Дагы да келет акыркы 10 күндү айтып жатат. Ошол 10 күндүн ичинде бир түн бар дейт. 40 жылын эчтеке эмес. 1000 айдан артык деген 83 жыл канча ай болуп атат да. Ошончо соопту мен сага берейин деп атат Алла. Бир эле түн үчүн 40 жыл күнөөң, бул жактан бир түндө 83 жылдан ашык соопту алганда буну басып коюп атат да, көп болуп кетип жатпайбы? Ошондой түнгө бара жатабыз, ошондой түндүн кадырын билишибиз керек болуп атат да. Эми Кудай Таала мындай деп койсо эмне кылат элек? 40 жыл күнөө жасадың, 40 жыл. Эми 1 жылдан кийин мен сенин жаныңды алам десе, мисал айтып жатабыз да. 1 жылдан кийин сенин өмүрүң бүтөт десе, Кудай тараптан бир кабар келсе адам баласына. Эми ушу 1 жылдын ичинде бир түндү койдум сага, дагы бир шанс берип жатам. Бир түндү койдум сага. Ошол түндү сен таап, ошол түнү ибадат кылып калсаң, 1000 айдан ашык соопту берем дагы 40 жылдык күнөөң кечирилип, бейиш таап кетесиң десе. 360 күн убактың бар. Ошонун ичинде бир түн бар. Кайсы түн билбейм, 360 күнүн ичинде десе. Бенде эмне кылат? Аябай изилденет, аракет кылат. 1 жылыны
туура өткөргөнгө. Ошентет. Ошентиш керек негизи. Бирок ошентпейт. Туурабы? 10 күндөн бери кылган бир жыл. 10 күндө ошентпеген адам 1 жылды такыр эле антпейт да. Бирок мен айтайын дегеним, ошондой сен күнөөң көп болуп атканын байкап жатсаң, эсеп китеп кыл деп атпайбы пайгамбарыбыз, өлгөнгө чейин өзүң эсеп китеп кыл деп атат. Эсеп китеп кылсаң, көбүрөөгү күнөөдө жүрүп атасың да, жаштыгың бардыгы мастык деп башка деп Кудай Таалага намаз окугаң эмне 2 жыл болду, орозоң 5-6 жыл болду. Анын да канчалык кабыл болду, канча рия болуп кетти. Умраңдын канчасы кабыл болду, канча рия болуп кожо көрсүн, эл көрсүн болду. Берген садакаң, зекетиң канчасы кабыл болду, канчасы кабыл болду. Эчтеке маалыматың жок да. Эми Кудай Таала ушундай мээримдүү Кудай Таала дагы эле пендесин сүйүп атат да, эртең азап көрүшүн каалабай. Эгерде ошентип койсочу, мисалы, мына 40 жылыңды мен кечиремин, 1 жыл сага шанс берип, 1 жылдын ичинде 1 түн бар. Ошол түндү таап калсаң, ошол түн ибадат кыла турган болсоң, анда баарын кечирим, бейишке кетесиң десе. Акылы бар адам болсо эмне кылат? Болду дейт, мен 1 жыл шанс бер анда, мен 1 жыл бою ошол түндү издеп таап уктабай чыгам дейт да. Анан айтышы мүмкүн да, 1 жыл бою мен ошондо күн-түн уктабаймын. Күн-түн ибадат кылам десең, Алла Таала айтат, жок дейт. Түнү. Күндүз эс ал дейт. Эс алсаң уруксат, уктап тур, эс алып тур, анан түнү бою уктабай ибадат кылсаң, жетиштүү мага дейт да. Канчалык шанс, жеңил. Күндүз өзүң ишиңди кылып жүрүп атасың, бир аз эс алып тур, анан түнү бою Кудайга ибадат кылып чыксаң, 1000 айдан артык соопту бергенде, ошондой бир мүмкүнчүлүк болуп жатат. Адам баласы эми ошону кылбаймын десе, жок. 360 күн кантип чыдаймын күнүгө түндө ибадат кылып деп туруп, жок, мага кереги жок. Ушундай бул 1 жылдан ушундай аракет кылып, кандай болсо бир жакшы амал кылганга аракет кылып жашайм десе. Ал жагын не болсо болду десе, Ал деген эмне дегени? Мен могу 360 күн түндө ибадат кылуу мен үчүн кыйын. Нафсым кыйналып кетет деп атат да. Бул жагында эмне? Тозоктун азабы, эң эле жеңил азабы эмне? Адам ошол жерге түшкөндө ушундай ысыктык мээни кайнатып ийет дейт да. Мен ошого даярмын деген сөз ал. Мен бул 360 күндө түндө туруп ибадат кыла албаймын, бирок ал азабыңа чыдай берем деген нерсени кабыл кылып атат да бул адам. Ошону тилиң менен айтпасаң да, жүрөгүң ошону тастап, ошол мамилең менен сен ошону кабыл кылып жаткандыгың да. Канчалык адам баласы кайдыгер өзүнө, өзүнүн бактылуулугуна, өзүнүн келечегине. Көрдүңүзбү? Эми Кудай Таала мээримдүү Кудай Таала 360 күн дегенде дагы мен мисал кылып айтып жатам. 360 күнүн ичине 1 түн десе дагы 40 жыл өмүрүңдү күнөөгө өткөргөн адам даяр болушубуз керек эле ошогочу. Себеби тозоктун азабы жөнөкөй эле бул дүйнөнүн кичинекей бир колуң, күйүп калса канча жарың атышат да, чала күйүп калса. Бир колуңду 1 мүнөт ушундай отко кое аласызбы? Кое албайбыз да. Ал тозокто бир колуң күйүп атат, бүткүл денең күйүп атат. Эми бүткүл денеңди мейли сен айтышың мүмкүн эми канча Бир эле күйүп бүтүп калса бүттү деп. Мисалы бир мүнөт күйсүн мейли. 40 жылдык күнөөң үчүн мейли 1 жыл эмес, 2 жыл, 10 жыл, 100 жыл эмес, мисалы же 1 күн эмес, 1 саат эмес, 1 мүнөт дейли да, эң эле аз мисалда. 1 мүнөт. 40 жылың үчүн 1 мүнөт күйөсүң деди, мисалы. Азап. Бул жакта же болсо 360 күндү сен ибадат менен өткөр деп атат, түнүнү. Күндүз өзүң каалагандай эле баягы күнөө кылбай эле жакшы өткөр, түнү ибадат кыл деп жатат. Эми адам баласы ошол жерде кантип мейли, мен 360 күн мурдагыдай эле жашайм, 40 жыл кантип жашасам ошону жашайм, бирок 1 мүнөт баш этек отко күйгөнгө даярмын деген нерсени кабыл кылып атат да адам баласы. Көрдүңүзбү, канчалык адам кайсы жакка кетип жатабыз? Эч бир мындай анализдеп, мындай кадыр түндүн маанисине көңүл бура албай жатабыз да. Көңүл бура албай жатабыз. Эми Кудай Таала 40 жылыңды күнөө менен өткөрдүң, эми 30 күн. 30 күндө ибадат кылып келди, анан акыркы 10 күн. Акыркы 10 күндүн ичинен 1 түндө десе ошол 10 күндү дагы эле уктайбыз да. Качан эле кадыр түн, кайсы күн эле деп. 26 сан 27 өткөн түн беле деп ушунчалык
адам баласы жалкоо экенбиз, ушунчалык бир тоң моюн экенбиз, ушунчалык Кудайга шүгүрчүлүк келтирбеген пенде экенбиз да. Ошон үчүн Алла Таала айтып атпайбы, ла ин шакартум ла азиданнакум, шүгүр келтирсең мен көйтүп берейин дейт. Шүгүрчүлүк келтирбейт экен. Кудайга шүгүр, мага дагы бир өмүр берди. Кудайга шүгүр, мага дагы денсаулык берди. 1000 айдан артык түнү камтылган Рамазан айына жетип келдим. Түбөлүктүү тосоктон кутулууга шанс берди мага деп туруп, канча шүгүрчүлүк келтип, байлыгыңдан зекетиңди чыгар, садакаңды чыгар, жаның менен, малың менен Алла жолунда кызмат кылып, күн түн ибадат кыла турган айда туруп атабыз да. А бирок эми баягы эле жашоо жашалып атат. Болгону бир эртең кечке адал нерсени сактанып койдук. Башка өзгөрүү деле жок болуп атат да. Туурабы?